Эң биринчиден мына бизде көп кездешкен кол, бут, муун оорулары, суставтар, артрит, полиартрит, артроз, азыр көбүнөлөр же дабыл бир жага көтөрүлбөй калган, же болбосо чыканак оору, же тизелери, ийнелерди биз мына көкүрөк омурткаларынын тушуна, моюн, желкеге саябыз. Бул жигитте сколиоз бар. Баш оору чын айтканда бизде бул жеңил эле нерсе биз үчүн. Массажын же болсо бир бизде жасалган ийне бул нерселер сөзсүз жардам берет да. Күндө жасаган жумушубузда дейсиз. Күндө жасаган жумуш адам остеохондроз деле бул даже гарантиясы менен кетирсе боло турган нерселер да. А бирок угуп атабыз, кош келиптирсиз. Жашым 62 музалтымдан да. Азыр шуттактарым тартышып пут чыгарып кетип атат. арык татыш үчүн дагы ушул банкалардын жардамы аябай жакшы да. Бирок алар үчүн бир аз башкача жана методикалар колдонулат. Ал үчүн атайын гель, крем, маждар бар. Арык тата турган, жана кызыта турган денени ошо майларды эритип, жигат эте турган атайын кремдерди колдонуп Ассаламу алейкум, кутман кечиңиз менен. Алейкум ассалам. Саламатсыздарбы? Дурус мырза, бүгүнкү кечте биз ийне саюу ыкмасы менен дарылоо тууралуу кеп козгойлу көрөрмандар менен. Бул негизи коомчулуктун арасында иглотерапия деп айтылат. Бул дарылоо ыкмасы. Кайсы ооруларга дарылайбыз, ошону менен бирге эле кантип туура дарылайбыз. Ошо сиз жогоруда белгилеп кеткендей, бул иглотерапия же болбосо кыргыздарда алтын ийне деп айтылат негизинен эле. Себеби алтын ийне деп аталышынын себеби мурда алтын ийнелер менен жасалган, азыр эми болсо медициналык сталдан жасалган жанагы одноразовый, стерилизованный ийнелер колдонулат азыркы учурда. Бул иглотерапия азыркы учурда аябай көп колдонулат. Мурда бул Кытайда эле колдонулган болсо, азыр Кыргызстанда деле колдонуп келатышат. Бул болсо кичинекей баладан чоң карыган чал кемпирлерге чейин алса болот. Ошондой эле бунун баягы төшөктө жаткан адам болсо деле же кандайдыр бир оор абалда жаткан адамдарга деле кылса болот. Бирок ошол эле учурда каршы көрсөтмөлөрү бар. Аны сөзсүз бул процедураларды алардан алдын врачка барып, көрүнүп, невропатологдон же жанагы иглотерапевттин өзүнөн жолугуп, биринчи консультация алыш керек сөз. Көбүнчө эле онкологический шишик оорулары, же болбосо жүрөк оору, давление, температура, ошол сыяктуу ооруларга болбойт. Бирок бунун пайда жактары абдан көп. Зыян жактары аз, пайдасы абдан көп. Пайдасын айталычы биринчи. Пайдалары мисалы эң биринчиден мына бизде көп кездешкен кол, бут, муун оорулары, суставтар, артрит, полиартрит, артроз, азыр көбүнөлөр же дабыл бир жага көтөрүлбөй калган, же болбосо чыканак оору, же тизелери. Сиз көрбөй эле орто сайып коюңуз. Жакшы, бирок тилекке каршы бизде ушул муун оорулары менен ооругандар көп. Бизге көбүнчө ушул тизеси ооругандар келет. Сурап келген болсоң, көбүнчө эле ушул сууга өткөрүп алышкан. Же болбосо көбүнчө отуруп иштешет. Жана Шведияда иштегендер. Бир орунда отуруп иштеген, көбүрөөк отуруп, Көп отуруп иштегендердики да. Же ал мугалим болот, же банкта иштейби, же көбүнчө Шведияда же шопурлардыкы көбүнчө ошол тизелеринен. Анан аял кишилердин көбүнчө эле колдору ооруйт. Көбүнчө эле ысык суу, муздак сууга көп колдорун сала беришет эмеспи? Ошондон көбүнчө аялдардын колдору ооруйт. Могу манжаларына чейин, жана полиартрит, артроз болсо, же болсо далдары көп ооруйт. Ошолорго биз ийненин жардамы менен ушул дарылап атабыз. Жыйынтыгы жакшы буюрса, көбүнчө эле бул ийнелер негизинен жана неврологиялык ооруларга сунушталат да, нерв ооруларына. Сырткы көрүнүп турган оорулар деп айтсак деле болот. Ошондой эле бул баягы ички психологиялык ооруларга да абдан жакшы таасир берет. Мисалы көбүнчө эле азыр баягы тез жини келип, же болбосо капаланып, болбогон нерсеге таарынып, таарынып, стресс болуп, жек көрүп деген нерселер бар го. Ошол нерселерге дагы таасирин берет да кадимкидей. Мындайча айтканда жан дүйнөнү дагы дарылайт деп айтсак болот. Ошол эле ийне менен, ошол эле нервтер менен. Анан бирок бул Кытайда нерв деп эмес, меридиандар деп айтылат. Булар энергетикалык каналдар болот. Булар биздин европалык медицинада окутулбайт бул нерселер. Айтылбайт, Айтылбайт ал нерселер. Бизде андай баягы иньян деген түшүнүк жок да. Бул Европа медицинасында. Негизи мен өзүм кесибим боюнча фельдшермин.
Бирок ачыгын айтканда азыркы учурда студентмин. Окууну толук бүтө элекмин. Ошол нерседе биз атайын ушул иглотерапия, массаж, чекит массаждары боюнча биз атайын Кытайдан окуганбыз. Пекинде, Шанхайда, ал жакта больницаларда практикада болгонбуз. Бирок ушул нерселерге мен окуп калышыма себепчи болгон бул менин агайым Медер Итибаев. Аны көбү Медер Бишкек деп таанышат. Император Каган массажынын основатели. Эң биринчи ошол чекит массаждан окуп, кийин иглотерапияларды окуп, азыр ушул ийне менен алектенип келе жатам. Биздин ушул Восток клиникабызда күнүгө бир 30-40 адам келет да. Кээде азыраак, кээде көбүрөөк болуп калат. Беттеринде неврологический оорулар келет, тики болгондор, тройничный нервтен, жолсо седалищный нервтен, эми ар кайсыл оорулар менен келишет. Ошолордун баардыгы 10 күндө бир эми 100% болсо да 60-70-80% жакшы болуп кетип атышат. Ыраазычылыгын айтып, паталарын берип. Көрсөткүч жакшы, Көрсөткүч жакшы. Анан ошол биздин клиниканы башкаларга сунуштап атышат. Азыр келип аткандардын саны көп эле буюрса. Туруш мырза, азыр ийнелерди сай укмасын көрсөтсөңүз, кайсы жерге кандай учурда сайлат, ошолор тууралуу кененирээк маалымат Азыр берип. ийнелерди биз мына көкүрөк омурткаларынын тушуна, моюн, желкеге саябыз. Бул жигитте сколиоз бар. Бул өз спорт менен машыгат, бирок булчуңдарында спазма бар. Сол жак тарабында мындай кармаганда да билинип турат. Напряжение деп коебуз. Булчуңдар чымалып, чымырканып, мындай катуу да, кармаганда эле билинет. Мен өзүм ушу 7 жылдан бери эле массаж менен алектенем, массажга окутам, массаж жасайм. Ошондуктан биз сөзсүз булчуңдарды кармап, карап, сурап, ошол эле учурда тургузуп, отургузуп, жаткырып бүт диагностикалар кылабыз алдын ала. Биз бул баланы жана көргөнбүз. Бул мага бир канча жолу келип жүрөт бизге. Азыр омурткаларында бир аз жылышкан деп айтабыз да, смещение болгон. Ошол эле булчуңдарындагы могу напряженияны, чымырканып турган жерлерин бошотушубуз керек. Ал үчүн биз омурткаларынан эсептеп, мисалы могу 7-чи моюн омуртка болсо, андан кийин 1-чи көкүрөк омуртка, 2-чи көкүрөк, 3-чү ошолордун ар бирин эсептеп, кармап туруп, канчанчыдан смещение же проблема бар, кайсыл нерв кысылган. Мисалы 6-чы көкүрөк омурткадан нервтер кысылса, булар ашказанга таасир берет да. Эгер 10-чу көкүрөк омурткадан нерв кысылса, булар бөйрөккө берет. Демек, ашказандын ооруп жаткандыгы же бөйрөктүн ооруп жаткандыгы ал өзүнөн эмес, омурткадан таасир алгандыктан, Көбүнчө эле мына физиологиялык оорулардын себептери омурткадан да, көбүнчө эле. Бул ар бир омуртканын жанагы бириккен жерлери бар эмеспи? Ошол жерлерден нервтер чыгат. Ашказан, өт, бөйрөк, өпкө, жүрөктүкү бардыгыныкы. Ошон үчүн кытайларда айтышат, жүрөк кичүү мырза, омуртка улуу мырза деп айтышат да. Омурткага көп көңүл бурушат. Эгер омуртка ийилчек болуп, кийип болуп, мындай икемдүү болуп турса, демек ички органдарда ошончолук жакшы болот дейт да. Демек, улуу мырза жакшы иштеп атат деген сөз. Демек, улуу мырза жакшы иштеп атат деген болот. Жакшы. Азыр эмесе биз омуртканын ушул Кытай медицинасында деле точкалар кантип табышат? Сун деп коет. Алар мына кол менен ченелет. 1 сун, 2 сун, 3 сун деп. Ошолор менен же болбосо мына омуртканын остистый отростки деп коет го, ошолордун туштарынан 1,5 сун деп коет да, бул жака. 1,5 сун деген мончалык болот. Омурткадан ушунчалык. Ал сун деген ар бир пациенттин өзүнүн колу менен ченелет. Мисалы, бул жигиттин 1,5 сунду мынакей. Бул булчуңдардын эң ортосуна келип калат да. Азыр ушул жерлерге биз ийне саябыз. Бизде ийнелер одноразовый болот. Күндө бир жолу сайгандан кийин ал эртеси кайра колдонулбайт. Таштанга ташталат, Сөзсүз алар утилизация кылынат. Анда эмесе инструменттерди алабыз. Бизде медицинада мондай азыркы учурда одноразовый удобный болуп калган спирттелген салфеткалар бар. Ушуларды колдонобуз. Ал эми ийнелердин болсо түрлөрү көп ар кандай. Биз азыр мондай одноразовый ийнелерди колдонобуз. Туруш мырза, азыр укалоонун жалпы түшүнүктүү кылып айта турган болсок, массаждын дагы аябай түрү көп болуп кетти да. Анан массажды дагы ар ким өзүнүн деңгээлине, түшүнүгүнө жараша түшүнүп, массаж жасаткандар дагы, жасагандар да болуп атат да. Бирок дарылоо иретинде боло турган болсо, кайсы массажды алыш керек болот? Негизи кайсыл эле багы дарылай турган массаж же болсо медицина түрүн албайлы, ал бардык ооруларды айыктыра албайт. Кээ бири бир мындай сырткы ооруларга көбүрөөк жардам берсе, кээ бири ички ооруларга. Мисалы,
кээде доктурлар жардам бере албай калса табып калып барабыз. Ал жардам бере албай калса молдо калып барабыз дегендей. Ар бир баягы медицинанын өзүнүн бир күчү болот да. Мисалы, кээ бир оорулар бар, аны мындай укол дары менен жардам бере албаганды чекит массаж менен же болбосо ийне менен жардам берип койсо болот. Же болбосо ошол эле нерсени гимнастика көйнөгүлөрүнүн жардамы менен айыктырып койсо болот. Ал эми эң жакшы түрү деп мен өзүм ушул восток медицинасына кызыккан үчүн ушул нерсени сунуштап элем бардыгына эле. Себеби бул мындай кургак жасалат. Кийин үстүнөн жасаса деле болот. Анын үстүндө точкаларына жасап туруп эле ички орган ооруса деле, мисалы ашказан же бөйрөк дейли, аны колунан же бутунан точкасына сайып же массаж кылып туруп эле ошого жардам берип койсо болот да. Мисалы Кытайда иглотерапия ушунчалык жакшы өнүккөн. Ал жакта операция кылганда жанагы анестезиянын ордуна ийне сайып туруп эле кесе берет экен да. Мен чындап өзүм көргөн жокмун, ошол мугалимдер менен агайларыман уккан жөнүндө айтып бератам. Туруш мырза, сөзүңүзгө аралчы, сиз спирт менен тазалап туруңуз. Ага чейин бизде түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Мен муундар боюнча эметейин дегем. Суроо берейин дегенсиз, э? Алло, кутманды кечиңиз менен. Саламатсызбы? Ооба, мен муундар боюнча мен өзүм швед иштейм да. Анын колдун сөөктөрү муундарым ооруйт да. Тизем ооруйт. Анан ошол баланын телефону менен алыш керек болуп атат да. Ашказаным ооруйт да, омурткаларымда ооруйт, маскаларым аябай. Демек, башыма чейин ооруп атат да, бир тамырыбы, никени билбей атам да точно. Аны сиз билбейсиз, эжеке. Аны атайын дарыгердин көзөмөлүндө болушуңуз керек. Бизге телефон номерин эметтерип койсо окшомок. WhatsApp'ка бизге SMS билдирүү калтырыңыз, ошол жактан Дурус мырзанын Восток клиникасынын адресин, телефон номерин берели. Сүйлөштүкпү? Макул, рахмат. Рахмат сизге, ыраазычылык билдирели. Бул ийнелерди сайытканда мындай кээде алып көрбөгөн адам коркот. Биринчи. Бирок бул жана чиркей чаканчалык эле болот да. Бул ийнелер аябай ичке. Жана укол сайган ийнеден бир 10 эседен дагы ичке болот да буларчы. Ошон үчүн мындай алып көргөн адам билет. Эч кандай коркунучтуу деле эмес, оорутуп деле билинбейт да. Анан булар жалаң булчуңдарга эле сайылат, бирок бунун дагы каршы көрсөтмөлөрү бар. Ар бир точканын өзүнүн глубинасы, анан направлениялары болот. Мисалы үчүн могул чекит же могул чекитке өзүнүн баягы дозасынан ашыраак сайып койсо, бул өпкө сайылып калат. Кудай сактасын, скорыйга үлгүрбөй да калышы мүмкүн да. Ошон үчүн муну билген адистер сайыш керек. Демек, бул ийне саюуда аябай кылдаттык менен мамиле жасабай турган болсо, тескерисинче дарылоо эмес, кайра ал кишинин оорусу күчөп кетиши да мүмкүн, э? Оорусу күчөп кетиши да мүмкүн. Тамыр кармаган врач бар. Ошондой эле баягы направление беребиз, томография кылдыртабыз, омуртка болобу, баш болобу, орган жерин сөз анализдер тапшыртып, ошонун жыйынтыгы менен анан биз иш алып барабыз. Дурус мырза, бул ийнелерди сайгандан кийин канча убакыт күтүш керек? Өзүнүн убактысы болобу, кайсы бир? Ийнелер сайганда 20 мүнөт коюлат. Узактыгы 40-45 мүнөткө чейин койсо болот. Бирок ооруганга жараша. Ошол орточо 20-40 мүнөттө коюлат. Анан бизде ийне коюлгандан кийин банка да коебуз. Ийне менен биргеликте эле үстүнө банкаларды коебуз. Мында эффект абдан жакшы болот. Кытайда Пекинде жүргөн кезде жакшы банкалар бар эле, аппараттар. Аларды алганга мүмкүнчүлүгүм болбой калган. Бирок эми азыр баарын заказ кылса деле болот. Ал жакта банка коюп туруп, вакуумный массаж. Токко да улап коюшат да. Атайын жана банканын ооздоруна кийгизиле турган насадкалары. Жана резинкадан ток улана турган болот. Биз ал нерселерди азыр жумушта колдонобуз. Жанагы электроакупунктура деп коет. Ийнелерге токторду улап коебуз, же болбосо үстүнө банка коебуз, же болбосо прижигание деп коет. Ар кандай мындай аппараттын жардамы менен же болбосо чөптөрдөн жасалган сигар деп. Ошолор бар. Ошолор менен үстүнө кийгизип, бул ийнени жылытат биринчи. Андан соң ошол точкага чейин барып жылытат. Кээ бир суу өткөн жерлерине ошол абдан жакшы таасир берет. Суставтарына. Себеби биз массаж кылганда көбүнчө эле жана үстүнкү булчуңдарга эле таасир бере алабыз да, көбүнчө эле. Бармак жетпеген жерге чейин бул жетет. Ийне жетет, э? Ойготот ошол ойгонбой жаткан жерлерде. Ошол жерлерге барып, жанагы булчуңдарды, нервтери ойготуп таасир берет. Азыр бул жигитке банкада коебузбу? Банка койгондо көрсөтүп берейин бир жолу. Атайын банкаларды ала келгем. Бул жакта бизде атайын спирттелген ваталарыбыз бар. Мынакей.
Канча банка коесуз азыр бул жигиттин? Азыр мен 4 эле банка коем. Атайын нол жерлерге койсок жетиштүү болот. Банкалар бир аз жылыта алабыз да, денеге койгондо жагымсыз болбош үчүн эле. Мынакей. Сизди оорутпай эле уктап калган жоксузбу? Күн чыгарып коюңузчу. Бул жакта туруп мен коркуп кетип атам, деп. Анткени алып көрбөгөн кишиге аябай коркунучтуу болот деп айтпадыңызбы? Алып көрбөгөн адамга коркунучтуу болот. Айрыкча мына банкаларды койгондо издери да калат да банкадан кийин. Аны алдын ала айтып койсоң кийин үйдөн көрүп да коркушу мүмкүн. Күйүз койгонбу же эмне деп. Себеби банка коюлгандан кийин жана кызыл кочкул көгүш түстө издери калат. Ал бир 4-5 күн же 1 жумада барып кетет да. Анан банка койгондо дагы өзүнүн глубинасы болот, дозасы. Көп жерде ошол дозаларына карабайт да, анан точкасына карабайт. Банканы деле мындай ойду келди бардык булчуңдарга кое берсе боло бербейт. Себеби ар бир булчуңдун өзүнүн жайгашкан эмесине карап, же бириккен жерлерине карап коюшат да. Негизи ушул мага аябай кызык болуп атат да. Бул банканы койгондо кайсы ооруларга жакшы таасир берет? Жоопко чейин түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл ала алат. Алло, саламатсызбы? Алла, саламатсызбы? Ассаламу алейкум, уктумады кечиңиз менен. Рахмат. Бул эмени сурайын деп аткам. Ошол суммасын сурайын деп аткам. Адрестерин сурайын деп аткам. Ошо 2 тизе муздай берет да. Муздай берет, Муздай эле. Жашыңыз канчада? Иә. Жашыңыз канчада? 33-тө. 33 болсоңуз муздаган акыңыз жок да азыр. Түз байланышта жооп беребиз. Эң алгач дареги Исанова 42/1 токтоо менен кесилишет. Эртең менен 8-ден 1ге чейин иштейбиз. Баалары болсо 800 сом күнүнө. Бул бизде комплекстүү лечение кылынат. Ал 800 сомдун ичинде эртең менен сөзсүз жарым саат биз Кытайдын тайзи цигун көнүгүүлөрүн жасатабыз. Бир сыйра денелерин жибитебиз. Өздөрүнүн жардамы менен көнүгүүлөр жасат. Андан кийин бүт денеге жалпы чекит массаж жасалат. Бүт жана биологиялык активдүү чекиттерге. Негизи 3468 чекит бар деп айтылат, бирок жалпы денеге массажланганда бир 1,5 миңге жакын чекиттер жасалынат да. Бир эле массажда, бир уколодо. А бирок багы дайыма колдонулган, мисалы иглотерапияда дейли, анда бир 300ге жакын ийнелер колдонулат. Ошол 3468 чектин ичинен. Ошол жана сумманын ичинде гимнастика жасатабыз, массаж кылабыз, андан сырткары дагы кошумча суставтарына өзүнчө массаж кылдыртабыз. Атайын бизде бөлөк специалист иштейт да ал боюнча. Андан кийин ийне коебуз, иглотерапия кылгандан кийин акырында бүт дене жүйгөндөн кийин баягы инверсионный стол менен белдерди чоебуз. Бул жана 800 сомдук комплекстин ичиндеги эле процедуралар. Андан сырткары дагы башка токтор бар, аппараттар бар, физлечениянын башка толтура түрлөрү бар бизде. Андан сырткары врач өзү көрүп, сөзсүз күндө карап, кайсы багыт боюнча болсо, кандай дарыланып атат, кандай таасир болуп атат, күндө карап турушат. Турсузбу, түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Алло. Ассаламу алейкум, кутманды кечиңиз менен түз байланыштабыз. Мен силерге деген. Угуп атабыз, кош келиптирсиз. Мен жашым 63-кө мурда тутумсунган да. Азыр сыптаттарым мындай тартышып, пут чыгарып кетип атат. Ошону жазып болобу? Иглотерапия жасаган. Суроо түшүнүктүү болду окшойт, Кайталап коесузбу? Жакшы угбай калды. Урматтуу көрөрман, сурооңузду кайра кайталап коесузбу? Жакшы угбай калды. Менин жашым 63-тө. Путум мурдасынан жакшы түз кийин сыптаттар тартышып, путум кыскарып калган. Ошону иглотерапия жасаган жазып болобу экен? Суроо түшүнүктүү болду, Буттары муздайт дейт, тарамыштары, суставтары тартышат экен, тарамыштары, буттарым кыскарып кетти дегендей да угулду. Көбүнчө мына таздан жылышып, смеш анталгический сколиоз деп коет. Бул таздын бир жагы мондай түз эмес, бир өйдө же бир ылдый болуп калат. Аны көбүнчө жаткырып текшергенде ошол буттары 1-2 см, 2 см чейин кыска же узун болуп билинет да. Аларды да биз массаж, гимнастикалардын түрлөрүн, атайын ар бир ооруга, мисалы, шейни сколиоз болобу, же белинде грыжа болобу, же тизесинде оору болобу, ошону өзүнө жараша гимнастикаларды жасаттырабыз. Ошолорду үйрөтөбүз, кандай дыхание менен жасалат. Анан буттарына жана тартышып айтып атпайбы, же кальций жетишпей калгандыр балким, же болбосо суу өткөн, же болбосо бул жакта грушевидный мышцада седалищный нервтер кысылган болушу мүмкүн. Аларды эми сөз келгенде көрүш керек да, кармап.
мышечный мануальный тестирование деп коет. Ар бир булчуңдардын баягы кыймылдатып, иштеттирип, көтөрүп, бутун ачып жаап дегендей. Биз ошол баягы упражнениялар жасатып дагы текшеребиз биринчи. Ошол ар бир булчуң. Андан сырткары суу өткөндөр боюнча атайын бизде баягы бутту парт эткен мындай чөптөрдүн кошулмалары бар. Ошолор менен сууга салып кайнатып, биз өзүбүз ошол насойка менен кийин буттарды парт этип атабыз. Ошол нерсе азыркы учурда аябай жакшы таасир берип атат. Кошумча жанагы вулкандан жасалган базальт таштар менен дагы бүт суу өткөн жерлерине коебуз. Ошол менен суу өткөндөргө дагы жакшы таасир болуп атат. Кошумча эле укол дарылар алар болот. Врачтын жанагы жазып бергени боюнча. Көзөмөлү менен, Дурус мырза, мен банка тууралуу суроо бердим эле. Бул кайсы ооруларга аябай пайдасын тийгизет, анан кайсы ооруларга койгонго болбойт? Банка мен кыргыздарда онко коюу деп айтылат да. Булар жанагы көбүнчө эле булчуңдагы проблема ооруларга, мисалы үчүн миалгия, миязит же болбосо жел туруп калат, ошондой эле жана жел кабыз деп коюшат го. Кээ бир жерде санчкак деп коет, жел туруп калып такаш коет го, дагы лопатка, ошол жерлерине коюп, ушул банка менен жардам берсе болот. Ошол эле учурда мисалы арыктатыш үчүн дагы ушул банкалардын жардамы аябай жакшы да. Бирок алар үчүн бир аз башкача жана методикалар колдонулат. Ал үчүн атайын гель, крем, маздар бар, арыктата турган, жана кызыта турган денени ошол майларды эритип, жигет эте турган атайын кремдерди колдонуп, сүртүп туруп, үстүнөн баягы слайд капинг деп коет, жылдырып, тегеретип, спираль, зигзаг өзүнүн линиялары менен ошол булчуңдарга, именно жана май баскан жерлерди жасап, ошол көлөм кичинерсе болот да. Ошо сан болобу, кол болобу, ошол эле арыктатуучу массажга жардам берет. Банка баягы целлюлит деп коет го азыркы менен, ошолордун кетишине чоң жардам берет. Эч кандай жана кээ бирде түшүнүк бар да. Ошол сиздин ашыкча майыңызды биз сордуктуп алабыз. Ал нерсени кайра буну албай эле эч кайда ушунун өзү менен эле турган майды турган жерде эле арттатканга болот, Ал жерде ашыкча суу болушу мүмкүн, жел болушу мүмкүн, ошолорду кетирет да. Биринчиден, анан кан айлануусун жакшыртат, зат алмашуусун жакшыртат. Биздеги жанагы лимфа менен бүт организмде ашыкча шлак, токсин, туздар, өлгөн клеткалардын баардыгы ошол лимфа менен агып, бул массаж ошонун агуусун жакшыртат. Биздин организмден терлегенде, тер менен же болсо зара менен денеден бөлүнүп чыгат. Баке жакшы элесизби? Жакшы. Ошол нерселерге банкадагы, массаждагы, инедагы, гимнастикадагы жардам берет. Бирок эң жакшысы эле негизи гимнастика, көнүгүүлөр, үйдөгү эле көнүгүүлөр. Бирок көбү үйдө бир 5-10 минут эле кылып коюшат экен да. Негизи бул мисалы белинде грыжа бар дейли, же протрузия бар дейли, ал жакшы болуш үчүн адам кызып, дене кызып, жибип, жана терлегенге чейин жасаш керек. Болжолу бир 35-40 мүнөт жасаш керек да. Демек 2 мүнөт жасап коюп, мен бүгүнкү күнгө жасадым деп белгилеп койгон ал туура эмес, Бир аз эле жардам берет, чын айтканда. Дурус мырза, түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Алло. Алло. Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиз менен. Түз байланыштабыз. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам. Мен Алайдан чалаттым эле. Кош келипсиз. Мен башым ооруйт да, бир 15 жылдан бери. Эмне себептер менен ооруйт? Билбейм, ошо себебин деле билбейм, буттарым узайт. Мисалы үчүн отурганыңызда ооруйбу, турганыңызда ооруйбу? Отурганыңызда ооруйбу же турганыңызда ооруйбу? Бутум башымбы? Башыңыз. Башым күнүнө бир маал мурун көп ооручу, азыр азайып калды мындай. Кычкыл ачык ичпейм да, мисалы пияз жебейм, чеснок жебейм. Жесем сразу эле бачымыраак ысып неметип баштайт да. Бутуңузчу? Бутум муздайт. Сурооңуз түшүнүктүү болду, рахмат. Дурус мырза, мен суроону алдым, жоопту сиз бериңиз. Суроосу түшүнүктүү. Баш оору боюнча. Баш бир 50%тен көбүрөөк адамдардыкы. Жок дегенде кете ооруйт да, сөз. Бул баш оорунун себептери абдан көп. Бир 300дөн ашык себептери бар деп айтышат да, врачтар. Кээде мына өтүң ооруса деле, белиң ооруса деле, кайсыл жериң ооруса деле башыңа сөзсүз таасир берет. Баш, мээ бул эң негизги баягы неме болот баягы орган. Ошон үчүн кайсыл жериң ооруасын сөзсүз ал нерсе башка да кошо таасирин берет да.
Анан эми бирок аны биз азыр айта албайбыз. Аны врачка келиш керек сөзсүз. Келип, балким уколдары берет, жазып берет, же болбосо массаж алыңыз деп айтат, аны врач көрүш керек сөзсүз. Бирок баш оору чын айтканда бизде бул жеңил эле нерсе биз үчүн. Массажын же болсо бир бизде жасалган ийне, бул нерселер сөзсүз жардам берет да. Күндө жасаган жумушубузда дейсиз. Күндө жасаган жумуш адамдын остеохондроз деле бул даже гарантиясы менен кетирсе боло турган нерселер да. А бирок оор нерселер бар. Биз кыла албаган нерселер да толуп турат. Кээде даже күчүбүз жетпей калган деле учурлар болот да кээдечи. Ал учурда айтабыз, байке сизге күчүм жетпейт, же болбосо билимим жетпейт, же болбосо сизди мен көрө албайм деп эле ачыгын айтып, ошо күчтүү өзүнүн адистерине жөнөтөбүз. Кээ бирине операция кылдырыш керек болот, кээ бирине башка врачтын жардамы керек болуп калат да, бизге келип алышат. Жакшы үмүт менен келет эми албетте. Анан мисалы грыжаны деле сразу аяктыра аласыңарбы деп келет. Негизи грыжа бул бир 2-3 жылда анан анда дагы жакшы режимди сактап, көнүгүүлөрдү туура жасап, жүрсө 2-3 жылда айыгат. А болбосо бул 10 күн, 15 күндө 1-2 курс лечение менен жакшы айыгып кетпейт да. Себеби ал жарылган кемирчек кайра бүтөш үчүн ошончолук убакыт талап кылат. Кайра ордуна келиш үчүн, Кайра ордуна келип айыгыш үчүн. Түз байланышта көрөрманыбыз бар, Дурус мырза. Кабыл алып. Алло, саламатсызбы? Десек алыстап кеткен чагы. Дурус мырза, көрөрмандардан WhatsAppка келип түшкөн дагы SMS билдирүүлөр бар. Ошонун арасында азыр көрөрманыбыз дагы түз байланышта суроосун берди. Бутум муздайт депчи. Азыр бул жерде дагы көрөрманыбыз суроо калтырып атат. Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен. Ишиңизерге ийгилик болсун. Биринчи дейт, мен бул врачка кайрыларым менен артрит жана аскандуулук жана кан басымым бар болчу. Ошол нерсенин алдын алды. Чоң рахмат. Дагы көптөгөн инсандардын ден соолукта болуусуна көмөкчү болуп жүрө берсин деп акыркы сандары 317 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Дагы бир SMS билдирүү бар бул жерде. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Мүмкүн болсо суроо берейин дедим эле дейт. Урматтуу көрөрман, мүмкүн болсо суроо берейин дедим дебей эле, биротоло сурооңузду берсеңиз болот. Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен. Сурайын дедим эле. Остеохондрозду дарылайсыздарбы? Чоң рахмат. Жана баасы канча сом болот деп акыркы сандары 232 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Жана эле жогоруда айттык эле, ошол остеохондроз боюнча аны дагы көрүш керек. Кээ бирлери бар, жаңы башталган болот. Мисалы жаш курагына, дене түзүлүшүнүн өзгөчөлүгүнө карапчы. Кээ бири остеохондроз болуп көп жылдап жүрө бергендер бар. Алар эми келгенде караганда билет. Негизинде биз остеохондроздорду көрөбүз. Айыктырып келатабыз буга чейин деле. Бизде ага атайын массаж, ийнелер бар. Массаждын жардамы менен 10 күндө деле жакшы болгондор толтура бизде. Эгер ал ошол чындап эле жаңы башталган болсо остеохондроз. Анан жана жогоруда айткандай 3-4 жыл же 10-15 жылдан бери жүргөн остеохондроз болсо, ал албетте 1 курс, 2 курста кетпейт. Бирок 1 курста билинет. Жана шишип калган гоп деп коебуз го. Алар кичинерип, алар жумшарып, жана оортуп талыткан нерселери 10 күндө кетет. Жакшы. Жакшы жооп болду. Түз байланышта көрөрманыбыз бар. Соңку көрөрманды кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hoş geldiniz. Түз байланыштабыз, келиңиз. Geliniz. Ben суроо берейин дегенде. Угатабыз, келиңиз. Men ушул жигитке bir суроом бар эле. Жанагы тройничный нерв боюнча ушулар дарылай бердим, ушулар сурайын дегеле. Сурооңуз түшүнүктүү болду, рахмат. Тройничный нерв. Тройничный нерв боюнча бизге көп келишет. Кече жакында эле ошо бетинен проблема болгон келди эле же. Ал 10 жылдан бери башка больницаларга, ар кайсы жерлерге барыптыр, уколдарларды алыптыр, бирок жардам бербептир. 10 жылдан бери. 10 жылдан бери ошо жакшы боло калган эмескен. Мага ошо интернеттен байланышка чыгып, жана соц тармак аркылуу ошо Instagramдан жазганда мага мен дагы элге аралашып жүргүм келет, күлгүм келет. Мен күлө албайм депчи, күлсө эле бети бир жакка тартып, ошо кыйналыш экен, ыңгайсыз болуш экен да. Ошол эже бизге келип 10 күн ушу биз сунуштаган жанагы процедураларды алды. 10 күндө соп-соп, жап-жакшынакай болуп айыгып чыгып кетти. Андан кийин өзү дагы ушул нерсеге кызыгып, массажга, бизде массажга да окуду. Азыр мына өзү кабинет ачып, өзү массажист болуп иштеп баштады. Аябай кызык берили иштеп атат. Баягы 10 жылдан берки оорунун, 10 жылдан берки өзүндөгү болгон ушунчалык бир оор жүктүн баарын унутуп, азыр
өзү алган өнөр менен, сиздерден алган өнөр менен өзү жардам берип атат. Башкаларга жардам берип атат. Башкалардын ишине. Жакшымы? Айтат эмеспи? Булак көрсөң көзүн ача жүр депчи. Мен азыр ийнелерди алып берейин. Дурус мырза, убактыбыз дагы эфирдин убакты соңуна келип калды. Жигиттин сайылган ийнелерди алып эфирди жыйынтыктайлы. Уктап калган жоксуз, Жок. Ага чейин бизде WhatsAppка келип түшкөн SMS билдирүүлөр бар. Ошонун арасында көпчүлүк эле көрөрмандар Дурус мырзанын Восток клиникасынын адресин сураган көрөрмандар да болуп жаткан үчүн азыр сөз түрдө эфирдин жүрүшүндө силерге адрести дагы бир жолу кайталап айтканга Дурус мырзадан өтүнөлү. Дурус мырза, адресиңизди бир кайталагыңыз, анан эфир жыйынтыктайлы. Биздин адресибиз Бишкек шаары, Исанова 42/1, Токтол Исанова көчөлөрүнүн кесилиши. Телефон номерларыбыз 0559 444 900. Дурус мырза, чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Көрөрмандардын аябай суроолор болду. Ошонун арасында сиздерден келип өзүнүн ден соолугуна дагы шыпа таба турган инсандар болсун деп тилек айталы. Урматтуу көрөрмандар, студиябыздын мейманы Восток клиникасынын жетекчиси Дурусбек Эринсбек уулу болду. Биз ушун менен эфир жыйынтыктайбыз. Ар бириңиздерге ден соолук, үйүңүз үй-бүлөңүздөргө тынчтык. Ошону менен бирге эле бүгүнкү кечти биз менен 1,5 саат бою биз менен бирге болгонуңуздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Эфирдин жүрүшүндө бизге көмөктөшкөн эфирдин режиссеру Аскар Бактыбек жана үн режиссеру Мурат Ахметовго ыраазычылык билдирем. Эфирди мен Шабдан Гүлжигитов алып бардым. Түнүңүздөр бейпил болсун. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар. Айлы түндө